Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Кореяга ишке баруу системасы боюнча айтайын деп чечтим. Кореяга баруу оңой болуп калган азырчы. Азыр любой жака баруу оңой болуп калды да. Тем более азыр Корея мамлекети менен Кыргызстан мамлекетинин ортосунда келишим бар. Ал жана EPS Topic деген программа бар. Ошо EPS Topic деген программа аркылуу корей тилин окуп алып туруп ага чейин анан EPS Topicке регистрация өтүп, Кореяга жана корей тилин ошо Кыргызстанда туруп алып эле корей тилине экзамен тапшырасыздар. Ошо корей тилин жакшы билсеңиздер, ошо тесттен өтүп кетсеңиздер, экинчи тур, үчүнчү тур болуп туруп эле, калгандары оңой эле болот. Skill тест болот, ден соолукту текшерет, ошо навыктарыңызды текшерет да, ден соолук текшерет. Ошолордон өтүп калсаңыздар эле Кореяга ишке кетсеңиздер болот. Кореяга ишке баргандан кийин жакшы жактары эмне? Эң минимум $2000 табасыздар. Эми иштебеди дегенде $1700-1800 айына табасыздар. Кээ бир жерлерде жатакана, тамак аштар бекер болот. Мисалы мен барып келгенде 1 жыл иштеп келдим атайын, опыт алыш үчүн барып иштеп келдим заводдо. Ошол жерде жатакана, тамак ашы бекер берилчи, еще акча берилчи айына мага. $150 берчи тамакка. Жана андан сырткары $1700 тапчым минимум. Суббота воскресенье жазалып 8 саат эле иштеп. Эгер кошумча 2-3 саат иштеп, суббота күнү иштесеңиздер, сиздер $3000-4000 чейин тапсаңыздар болот. Ошон үчүн сиздерди мен атайын ошо EPS Topicке даярдаш үчүн мен атайын өзүмдүн видео курстарымды даярдадым. Ошол видео курстарымды сиздер каалаган маалда өзүңүздөрдү кыйнабай, каалаган учурда көрүп, жакшылап үйрөнүп, EPS Topic тапшырсаңыздар болот. Анда эмесе менин видео курсума жазылыңыздар. Баасы дагы арзан болот. Ошо биздин номерге байланышып, мындай айтканда, күнүнө 33 сом. Күнүнө 33 сом берип, корей тилин каалаган саат 24 саат окусаңыздар болот. Кырмен, анегесе